Бул Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров, Кооператив көчөлөрүндөгү жана Абсамат Масалиев проспектисиндеги абал. Аталган көчөлөрдө жолдун ар кайсы жери казылып чуңкурга айланган. Шаардагы борбордук көчөлөрдөгү мындай ыңгайсыздыктарды айтып, интернеттеги социалдык колдонуучулар маалымат таратышкан. Алар жолдун туш келди жеринен казылган чуңкурлар айдоочулар үчүн ыңгайсыздык жаратып жатканына нааразычылыктарын билдиришкен. Черемушкада туберкулезныйдын жанында, Сулайман тоонун маңдайында Каникей ресторанга жетпей ушуга окшогон чоң ямалар бар. Жолду караган кызматкерлер барбы? Же мага эле көрүнөбү бул ямалар? Илгертен бар ушул ямалар. 2 машина катарынан келсең сөзсүз түшөсүң ямага. Ходовой жасатыш 4-5 миң сом болуп атат минимум. Жолдун баарын ремонттебейм. Просто жок дегенде ямаларды тегиздеп ремонт кылып койгулачы сураныч. Биз билебиз каерде яма бар экенин. Шаардын меймандары, туристтер билбейт го. $1 миллион расход болбосо керек ямага. Биздин редакциянын кабар бер долбоору бул маселеге көңүл бурду. Шаар тургундарынын наразычылык жараткан суроосуна жооп алуу үчүн биз Ош шаардык жолдор башкармалыгына кайрылдык. Бүгүнкү эмеге мен чоң рахмат айтам силерге ушуларды көрүп. Бул нерсени биз кооперативдагы мына жерде 1 ай мурун эле биз эскертип аны жасаттырган болчубуз. Жасадык деп берген болчу. Бүгүн эртең менен эле мен дагы мага келген сообщениеден карасам, кайра да ошону киргизилген экен. Ага ТЭЦтин жетекчисине чыгып, моңор бүттү дедиңер эле, мындай болуптур десең, ал кайра эртең менен балдарын жөнөтүп, мындай кылып туруп, ушу бүгүн эртең менен эле саат 10-11лерде мага кабар келди, 12лерге. Биз бүттүк, даярдап баарын жасап койдук деп. И тегерегин тосуп, эме жасап коюшуптур. Алар ишенбестен балдарды жөнөтүп, тарткызып, анан өзү дагы жөнөттү жетекчилик, бүтүрдүк деп. Биздин балдара барып көрүп келди. Жунусов шаардагы жолдор кайсы компания тарабынан казылса, ошолор тарабынан кайра калыбына келтириле турганын айтат. Жана азыр кыш мезгили болгондуктан азырынча цементтеп турушканын кошумчалайт. Азыр эртең менен сразу айттым эле, буну бүтүрүштү. А бул болсо филармониянын башында водоканалдын казган эмеси. И мына как раз мына мен азыркы көрсөтүп аткан тесттин эмеси мына бүтүрдүк деп алар эртең менен кат бердим эле, уже бүтүрүп коюштур мында. Бул качан бүтүрүлдү? Эртең менен бүтүрдү. Эртең менен сен ким звонок кылды? Сен звонок кылдыңбы? Биздин мен ошол эмени мэриядан дагы алдым, вице-мэр да жөнөтүптүр, и Алтынбек Пирматов да жөнөттүр. Мен сразу бардыгына реакция алып туруп жөнөттүм. Водоканалга дагы эскерткем, кат бергем буларга. Бардыгын биз эскерткенбиз. Аларды киминки болсо, алар өздөрү толтуруп, өздөрү көтөрүш керек, өздөрү жасаш керек. Биз эскертүү жолду гана ким бузса, ошого барып эскертип жасаттырабыз. Аны биз кылбайбыз. Мисалы тестке болсо, тест өзү кылат. Водоканалдык болсо, канализация же суу болсо, водоканал кылат. Рез калса, рез кылат. Анан кийин кимдир жерди дагы казып турбалуу өтсө, ал өзү кылат. Бизде ошондой эмебиз, порядок ошондой. Аны биз көзөмөл, ошол болгон нерселерди көзөмөлдө аткартыш, жасатыш биздин милдетибиз. Ошон үчүн реакция берди, биз аны уже силер эме алгандан кийин сразу аларга эскертип эмелерди айттык. Бул жылдын башталышы болуп калды, ошон үчүн биз азыр көп нерсени жакшы, рахмат. Журналисттер бизге берсе, биз баардыгыбыз эле көчөнү көрө албай калабыз да, каерде кандай экенин. Ошого биз действие сөзсүз түрдө кылабыз. Ош шаарынын жол башкармалыгынын башчысы Арзыбек Жунусовдун айткан сөзүнөн кийин оңдолду делген Кооператив көчөсүнө барганыбызда 2 күн өткөндөн кийинки цемент жараксыз абалга келгенин көрдүк. Бирок буга жетекчи мындай жооп берди. Мындай кылып тосуп коюшкан. Свежий эмени сизде турат. Мындай алып туруп жаап кой. Мен айткам, цемент бул убактылуу. Жазда асфальт болгондо ошондо гана басат. Азыр убактылуу гана. Азыр мына кургашы да кыйын. Бул Гагарин көчөсүндөгү? Бул Кооператив көчөсүндө. Кооператив көчөсүндө. Кооператив көчөсүндө мечиттин жогору жагында.
болбойт, эми алар кийинчерээк кылабыз дейт. Азыр башка кыла албайт. Себеби дегенде азыр кылганга мүмкүн эмес. Убакыт мезгил кыш мезгили да, кыш мезгилинде цемент да кармайт, эчтеке болбойт. Ошон үчүн тез убактылуу цементин коюп коюп туруп, мен барып анан кийин кайра жасап беребиз. Толтуруп коюп туруп, Бирок тегерегин тосуп коюп туруп. биз барганыбызда агай жок экен ошол. Бар. Агай видеого тартып келдик да. Анан жок Мен экен. тестисин эмесин көрсөтүп берем. Арзыбек Жунусов кошумчалагандай, учурда кыш болгондуктан азыр шаардын көчөлөрүн оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөйт. Жамоо иштери жаз мезгилинен башталат.